Эфирде Нарын облусундагы кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган кылтак теле көрсөтүүсү сиздер менен мен Айбек Айткулов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Нарын шаарындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн рейдтеги ар кандай мыйзам бузуу фактылары жана ага карата көрүлгөн оперативдүү иш-аракеттер менен тааныштырмакчыбыз. Мамлекеттик номуру 005 АС Honda Servo үлгүсүндөгү кызматтык унаа жолдун чийилген белгисинен ашып, чырактын кызыл белгисине карабай жолдун ортосуна токтоп айдап кеткен жеринен инспекторлор тарабынан токтотулуп, айдоочуга протокол түзүлүп, административдик айып салынды. Honda Servo, Бул Daewoo Matiz автоунаасы арткы номуру жок болгондуктан инспекторлор тарабынан токтотуп, текшергенде айдоочу номурун жаңы алып такпай жүргөнүн айтып, шылтоо издегендин аракетин кылды. Анткени менен ойлогон айламалы ишке ашпай, инспекторлор тарабынан айып кагазы толтурулуп берилди. Жаңа алам. Тагыш керек. Алдыңкы номеріңізді салып тұрып, артыңыз тагып. Документтеріңіз бар? Бар. Ал эми Subaru Outback автоунаасынын айдоочусу кызыл чырактан өтүп бара жаткандыгы үчүн инспекторлор тарабынан токтотулду. Мен эметкенден кийин үйдө көрсөтөт болгон да. Айдоочу бул күнөөсүн мойнуна албай, оңой эле кутулуунун жолун издеп, Нарын облустук соттун кызматкери экендигин айтып, видеокамераны өчүрүүнү талап кылып, жоопкерчиликтен кутулуунун ар кандай жолун издеп жатты. Айылга бир пластмассалардын энесин
өзім меткілік ішіне іліп қойдым, geçit olur mu? Өзім тартып güzel, вообще uspayım. Жаш баласың, сені мендей балам бар, сенен. Ана биринчисинен кечиш керек, любой кишини, сакалдуу кишини сыйлаш керек. Улуу урмат кичине кишиге. Мындай тура эмес болот сен. Өзүм эски заман болсо жактына бир коюп туруп азыр эме кылмакы. Законго баш ийбейм, арак ичип алдым мен. Арак ичкенде ызылган өтөт атпайсызбы? Оңдолбойт беле кана, 2-3 рет берсе болот. Эмне оңдолбойт? Адрести сайт. Иә. Эмнени оңдолуп атасыз? Мына мен өзүм катышкам, эмне оңдолдум? Бул айдоочу Нарын шаарындагы Ленин көчөсү аркылуу жүк ташуучу Ман өлкөсүндөгү автоунаа менен кетип бара жаткан жеринен кармалды. Я, центр избиркомунун не? Шайлонук. Шу жермен айда берсе болот деп уруксатыңыз барбы? Иә. Центральный көчөмен айдасаңыз болобу? Машинада. Мен башка кактын элем, мен Нарын жакта. Запрещенный знакты көрдүк да? Кактан келдиз? Акталган. Ошо Гоудан өткөндөн запрещенный знакты көрдүңүзбү кыска? Я. Көргөндө жокмун. Мен бияка ушундай эле келип Документтери барбы? бар. Анткени Борбордук көчөдө жүк ташуучу унаалардын кыймылына уруксат жок. Андыктан жол эрежесин одоно бузган айдоочу май кызматында иштеген таанышына чалып сүйлөштүрүүгө аракет кылып жатты. Городтан бердик. Иә. Атыңыз ким? Иә. Инспектор. Шаар область. Город дейт. Я. Көрбүс документтер. Меңизчи город кыме. Сүрөсү бар. Акталган. Жазам да отут го, айтып коелат тезирээк бияка. Жака чыгарып болотчу. Эмне тартып атасың? Шайлоонун кагаздарын ташып бара жатам. Мени тосконго акыңар да жок деп инспекторлорду кекетип жатты. Бир кезде таанышынан жардам болбостугун билген айдоочу шайлоого керектүү компьютер, принтер жана башка оокаттардын актысын көргөзүп, бизден чыгармачыл топко да тааныштырып чыкты. Мен алып туруш керек болчу, жөнүнө кое берейди. Ким кое берейди? Жок, охрана жок болсо кое. Жок, ким кое берейди сизди? Акимият койрот да. Мэр мен асан айтып атам, спец машина деп. Каякта спец машина? Спец груз бу. Каякта спец машина бар экен? Кана барбы патрульный момдайыңыз барбы, мигающий? Жок, мен сага азыр момбарын көргөзүп Эмне мен түшүнбөйм бактан, ноутбук сооттук деп жүрөт беке. Билбейм, актылар мени бүт эле кетирчи жөнүнөн. Билеген Бишкектин центринде эле жүрчү элек. Нарын өзгөчө болобу? Мына бутактан деле айтчыбыз да, бул деген спец груз деп актын көргөзгөн эле кетирчи деп. Давай, кетер. Болбогойду ошо. Мен азыр жазып бүтсүм, протоколун алып кетем. Бул актылар менен кетирчү эле. Уруксат да. Ооба, уруксат. Протокол алдым деп коюңуз, бияка не согласен болсоңуз.
Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.